Акыркы учурда өлкөдө курулуштардын көлөмү өсүп, көп кабаттуу үй курууга жер тартыштыгы жаралууда. Мындай жөө менен Совет орунда курулган көп кабаттуу үйлөрдү бузуу пландалып жатыптыр. Анда эски үйлөр сүрдүртүлүп, ордуна көп кабаттуу үйлөр курулмакчы. Ал эми эски батир ээлерине жаңыга алмаштырууга шарт жаралат. Бул үчүн атайын ченемдик укуктук база иштелип чыгат. Сталин убагында салынган, Хрущев убагында салынган объектлер көп. 500 квартира болсо, ошол 500 квартира мындайча айтканда 10 000 чарчы метрди ээлеп турган болсо, канча бир гектар жерде. Ал эми жаңы технологиялар менен, жаңы замандын талабы менен эслеп куруп келсек, ошол эле жерге 100 000ге чейин мындайча айтканда квадратты биз курсак болот. Бул деген жөнөкөй эле заман талабына ылайык реновация болуп эсептелет. Өлкөдө Союз учурунда курулган үйлөрдүн саны миңдеп саналат, алса Ош шаарында эле 700гө жетет. Бүгүнкү күндө анын 200гө жакынын эскилиги жетип, дээрлик жарактан чыгып калган. Алар жатакана тибинде курулган, учурда да жашоочулар жашап келет. 200 дегенибиз ал барак тибинде, анан жатакана тибиндеги үйлөр болуп, абалы бир аз оорураак десек болот. Атак жашоого мүмкүн эмес, жараксыз дегенден алыс болушубуз керек. Ал эми Союз учурунда курулган 2 объектиге жашоого мүмкүн эмес деген тыянак чыккан. Алардын бири Краснопольская 5 дарегиндеги үй. Ордуна көп кабаттуу үй курууга инвестор да табылып, жашоочулар менен келишим түзүлгөн. Бул сыяктуу Союз мезгилинде курулуп, эскилиги жеткен үйлөрдүн ордуна көп кабаттуу үй куруу сунушу менен кайрылган инвесторлор көп. Анткени шаарда жер тартыштыгы курч көйгөй болуп турат. Жайгашкан үйдүн дареги бул биздин Черемушка кичи районундагы Краснопольская 5 деген даректеги, ошол жердеги биздин көп патирлүү үйүбүз. Буга чейин ошо атайын органдардын авариялык абалда жашоого кооптуу деп берген маалыматы боюнча алар ошо инвесторлор менен сүйлөшүп, өздөрүнүн шарттарына келишип алып туруп, ошо кайрадан жаңы үй куруу пландалууда. Ал эми бизге шаарда өзүңүздөр билгендей шаардын ген планы бар, андан кийин деталдык пландоо долбоору бекитилген. Ал жерде ар бир нерсе көргөзүлгөн, кайсы жерге көп кабаттуу үй салганга болот же болбойт дегендейчи. Эми аны ошо инвесторлор же жер ээлери келип, өздөрүнүн долбоорлору менен келсе, ошо биз ошого карап туруп көп кабаттуу үйлөрдү карап беребиз. Ош шаарындагы Союз мезгилинде курулган көп патирлүү үйлөрдүн алды 1950-1960 жылдары салынган. Басымдуусу 2 кабаттан туруп эски абалга жеткен. Курулуш тармагындагы эксперттер аларды бузуп, көп кабаттуу үй куруу чечими туура дешет. Анткени барган сайын калктын саны өсүп, турак жайга муктаждуулук күчөп барат. Дегенмен жаңыдан курулуп жаткан үйлөрдүн сапаты да көңүл сыртында калбашы кажет. Тарыхый бир жандай эски курулуштар болбосо, калган курулуштардын баардыгы, конечно, азыр бузулуш керек. Хрущев заманындагы ал үйлөрдүн азыр инфраструктурасы деле, себеби өткөн мезгилде жанагындай каралбай калган үйлөр өтө көп да. Себеби мурун ЖКХ карайт эле, кийин багында кондоминиум дегендер түздү, бирок ал өзүн өзү актай албады да. Архитектурада мындай түшүнүк бар да, радиус обслуживания деп коет. Ошол адамдын санынан зависит этет. Адам саны канчалык көбөйгөн сайын үйлөр дагы этаждуулугу жогору карай өсүш керек да. Ош шаарында жалпы 850дөн ашуун көп кабаттуу үй бар. Учурда шаарда 74 көп кабаттуу үйдүн курулушу жүрүп жатат. Ал эми Кыргызстанда быйыл жарым жылда курулуштун көлөмү 44,5%га өскөн. Алмагүл Эрке, Байгызы, Мирбек Конубаев, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.